Ушул жылдын 11-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештерге өткөрүлөт. Ал эми шайлоочулардын алдын ала тизмеси 2021-жылдын 20-февралында 2273 шайлоо участкаларына илинди. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан түзүлгөн шайлоочулардын алдын ала тизмеси 2021-жылдын 10-февралында тизме мамлекеттик порталына да жайгаштырылган. Бұл бойынша Борбол шайлоо комиссиясы атайын аткарылуучу иштердин календардык планын түзүп бекиткен. Ушул календардык пландын негизинде 20 февраль күнү шайлоочулардын алдын ала тизмелери чыгарылып, ар бир шайлоо участкасына жеткирилип, Шайлоочулардын тизмесинен кандайдыр бир ката же так эместиктер табылган учурда шайлоочу 2021-жылдын 27 мартына чейин тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылып, өзүнүн маалыматын тактоо жөнүндө арызга паспортунун көчүрмөсүн кошуп тапшырат. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамына ылайык, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоосунда шайлоочунун тизмесине Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон биометрикалык маалыматтарын тапшырган жана жергиликтүү жааматтын мүчөсү болгон жарандар киргизилет. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодогу шайлоочулардын тизмесине 18 жаш курагына толгон жана андан улуу биометрикалык маалыматтарды тапшырган жергиликтүү жааматынын шаардык, айылдык аймактардын мүчөлөрү болуп саналган жарандар киргизилет. Шайлоочунун жергиликтүү жааматтагы мүчөлүгү туруктуу жашаган жерин каттоо жөнүндө жарандын паспортундагы белги менен аныкталат. Наргиза Жумадель кызы, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар.